Кумтөр гени кезектеги мамлекеттик комиссияны кабыл алды. Иш сапарынын максаты 2012 жана 2013 жылдардагы өкмөттүн токтомдорунун аткарылышын текшерүү болуп саналат. Суроонун тарыхынан Кумтөрдүн иши боюнча 2012 жана 2013 жылдары эки мамлекеттик комиссиянын текшерүүсүнөн кийин Кыргыз өкмөтү Кумтөр ишканасынын аудити үчүн 20 сунуш иштелип чыккан. Көз карандысыз британиялык Амек компаниясын катыштырган. Бүгүнкү күндө алардын дээрлик бардыгы аткарылды. Мындан тышкары 2020 жылдын октябрь айында ERM Consulting Canada Ltd компаниясы Кумтөр кенинде Амектин калган сунуштарын ишке ашыруунун абалын текшерип, Кумтөр Gold Company ишканасы Амек компаниясынын бардык сунуштарын толугу менен аткаргандыгын тастыктаган. 20 жылдан ашык убакыттын ичинде ар кандай деңгээлдеги текшерүүлөр жана комиссияларга тоогенчилер көнүп калышкан. Бул жерде эч кандай сыр сакташпайт жана сакталбайт. Алтын кен казуучу компаниянын бардык ишмердүүлүктөрү дайыма ачык жана айкын болуп келген. Биз сиздердин бир да минут көңүлүңөрдү жолугуш убактыңарды алайын деп келген жерибиз 96% биздин жарандар иштеп атабы. Баягы күнү көчкү болуп кетти эле, эмне болду, кандай болду, ошолорду өз көзүбүз менен көрүп коелу деп эле силерге мишайт этпейбиз. Мурдагы комиссияларга да катышып келген мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрүнүн көпчүлүгү бир топ мыкты өзгөрүүлөрдү белгилешти. Мисалы, башка өндүрүштүк объектилерде жолукпаган тазалык жана тартипти баса белгилешти. Кумтөр таштандыларды өз-өзүнчө топтоп жана тамак аш калдыктарын кайра иштетүүнү биринчилерден болуп киргизген ишкана болуп саналат. Мен бүгүн көрсөтмөлөрдү илип өзүнчө түзгөнүңөрдү көрүп турам. Ал тургай аянтчаларды байкадым. Өткөрмөлөр да жасалыптыр. Кен жери деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте жайгашкан. Кышында бул жердин температурасы -40ка чейин төмөндөшү мүмкүн. Бирок эң негизгиси кен абдан татаал, ири жана жогорку технологиялуу механизм болуп саналат. Анын бардык элементтерин канчалык деңгээлде ыраттуу иштеп жаткандыгын мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү өз көздөрү менен көрүп, күбө болуп кайтышты. Мисалы карьердеги сууларды анын көлөмү 2 эсеге көбөйгөн. Эгерде 2012 жылы 11 миллион куб метр болсо, бүгүнкү күндө 26 куб метрди түзүүдө. 2 эседен ашык көбөйгөн. Анын бардыгын сордуруп турукташтырышы керек. Мөңгүлөр жылып тургандыктан туруктуу тосмолорду, дамбаларды куруп жатышат. Бул үчүн өтө чоң квалификация, жогорку өндүрүштүк тартип талап кылынат. Бул абдан кубандыруучу нерсе. Мен Болот Идрисовго ийгилик каалап, мындан аркыда жылыштарды каалайм. Алар Кыргызстан үчүн, биздин өлкөбүз үчүн иштеши керек. Мамлекеттик комиссиянын кыракы эксперттери Кумтөр ишканасы Амектин сунуштарын айбирдүүлүк менен аткаргандыгына күбө болушту. Амектин негизги сунуштары суу жана саркынды суулардын сапатын үзгүлтүксүз көзөмөлдөө аткарылды. Абанын сапатын үзгүлтүксүз көзөмөлдөө аткарылды. Жолдордогу чаңдын деңгээлин тынымсыз көзөмөлдөө аткарылды. Калдыктарды сактоочу жайдын дамбасына үзгүлтүксүз көзөмөлдөө аткарылды. 150 датчик жана өлчөө шаймандары орнотулган. Мөңгүлөрдүн кыймылына үзгүлтүксүз көзөмөлдөө аткарылды. Датчик жана өлчөө шаймандары орнотулган. Тоо тектердин жылышына үзгүлтүксүз көзөмөлдөө аткарылды. Датчик жана өлчөө шаймандары орнотулган. Петров көлүнө үзгүлтүксүз көзөмөлдөө аткарылды. Датчик жана өлчөө шаймандары орнотулган. Кумтөр ишканасы өз ишмердүүлүгүндө айлана чөйрөнү коргоо боюнча бардык нормаларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүп, ошондой эле дүйнөлүк өнөр жай жана экологиялык стандарттарды сактап келет. Бардык процесстерди алтын казуучу компаниянын экологдору дагы, мамлекеттик органдардын адистери дагы көзөмөлдөп турушат. Мисалы, суунун сапатын анализдөө сыяктуу бардык үлгүлөр жана өлчөөлөр бир нече көз карандысыз лабораторияларда милдеттүү түрдө текшерилет. Мындан тышкары кен жеринде 1000ден ашуун көзөмөл бөлүктөрү бар. Алар керектелген суунун сапатын жана санын, өндүрүштүк жана тиричилик саркынды сууларды, жаныбарлар дүйнөсүнүн абалын, абанын курамын, бооштектердеги кислотанын пайда болушун, тиричилик жана өндүрүш калдыктарын, ошондой эле метеорологиялык шарттарды көзөмөлдөп турушат. Кендеги технологиялык жана ичүүчү суу менен камсыздоонун булагы Петров көлү болуп саналат. Компаниянын адистери өндүрүшкө жана ички муктаждыктарга сарпталган суунун көлөмүн тыкыр көзөмөлдөшөт. Тазалоочу курулуштарга орнотулган атайын датчиктер сарпталган суунун көлөмүн дайыма көрсөтүп турат. Бизде бул жерде биологиялык тазалоо жүргүзүлөт. Реагенттер такыр кошулбайт, аба менен гана жөнгө салынат. Аба температура менен биз кислота негизинин балансын көзөмөлдөп турабыз.
Кумтөрдөгү чаңдын жылдык орточо деңгээли кадимки эле чекте сакталууда. Жылуу мезгилде кен жолунда жана кенге алып баруучу технологиялык трассага күнүнө бир нече жолу суу эритмеси чачылат. Ал эми кыш мезгилинде коопсуздук максатында атайын зыянсыз эритме колдонулат. Комиссиянын мүчөлөрү күткөндөй эле кен иштетүү аяктагандан кийин аймак кандайча калыбына келтирилет деген суроолорду беришти. Эң кызыгы, Кумтөр жерди иштетүү учурунда топурактын түшүмдүү катмарын сактап калуучу Кыргызстандагы жападан жалгыз алтын өндүрүүчү ишкана болуп саналат. Ал кылдаттык менен алынып, атайын тилкелерде сакталат. Бул дагы Амектин аткарылган сунуштарынын бири. Топурак катмары жер кыртыштары дагы комиссия мүчөлөрүнө көрсөтүлдү. Убагы келгенде бул топурак катмарлары өз ордуна кайтарылып, сейри кездешүүчү өсүмдүктөр себилет. Мисалы, айрым жерлерде түшүмдүү катмардын калыңдыгы 30 см болсо, кээ бир жерлерде 10 см, ал тургай 5 см чейин жетет. Бирок компаниянын ишмердүүлүгү жаратылышка терс таасирин тийгизбейт деген негизги көрсөткүчтөрүнүн бири бул жаныбарлар болуп саналат. Кен жеринде жана ага жакын аймакта аркарлар, тоо эчкилери, карышкырлар, суурлар, таш суурлар жана канаттуулардын дагы 59 түрү, алардын 4 түрү кызыл китепке киргизилген. Бардыгы ээн эркин жайылып жүрөт. Бул жерде аңчылыкка кескин түрдө тыюу салынган жана алардын бардык адамдарга жана техникалык шаймандарга карабай өздөрүн коопсуз сезишет. Ал эми аркарлардын үйлөрүнө ишкананын кызматкерлери эч ага эле көнүп калган болсо, комиссиянын мүчөлөрүнө бул таң калыштуу нерседей көрүндү. Жада калса, комиссиянын төрагасы да мындай кереметке суктанып, аркарлардын фонунда бир нече жолу сүрөткө түштү. Тилекке каршы, Кыргызстанда ушундай жаныбарлар менен жакындан сүрөткө түшө турган бир дагы жер жок. Биз бул компаниянын жогорку технологиялуу экендигине ынандык. Ал көптөгөн кемчиликтерин түздөп кетүүдө. Азыр, мисалы, биздин жарандар айлана чөйрөгө жооптуу болушуп, биз үчүн аракет кылышууда. Алар биздин жарлыктарды, кыргыз мамлекеттик органдарынын буйруктарын өз убагында аткарууга бар күчүн жумшап жатышат. Амектин отчетунан ал эми тоо кен иштери, руданын корун пайдалануу жана карьерди иштетүүдө Кумтөр кенинин операторлору азыркы учурда эл аралык алдыңкы тажрыйбага ылайык иштеп жатышат. Комиссиянын иш сапары тегерек стол менен аяктады. Алгачкы жыйынтыктар кыскача чыгарылды. Биз экология бөлүмүнө сый урмат көрсөтүшүбүз керек. Мен азыр дуал көрсөтмөлөрү коюлгандыгын көрдүм. Таштандыларды колдонуу боюнча көрсөтмөлөр турат. Алар таштандыларды өз-өзүнчө чогултууну киргизишкен. Эгерде экономикалык көрсөткүчтөр жөнүндө айта турган болсок, 2020 жылы Кумтөр ишканасы мамлекеттик бюджетке салыктар жана милдеттүү төлөмдөр түрүндө 14,5 миллиард сомдон ашуун каражат которгон. Алдын ала жыйынтыктар боюнча компания туруктуу иштеп жатат. 2031 жылга чейин иштөөнүн мыкты келечеги бар. Мындан арыда коллектив мыкты иштейт деп ишенебиз. 2021 жылдын февраль айында Центара Голд компаниясы Кумтөр кенинин иштөө мөөнөтүн 2031 жылга чейин узартуу боюнча жаңы техникалык отчетун жарыялады. Кумтөр Голд компания ишканасы албетте ага эч кандай тоскоолдуктар болбосо гана бардык милдеттемелерин аткарып, узак жылдар бою өлкөнүн тоо кен тармагынын лидери жана мамлекеттик бюджеттин ишенимдүү колдоочусу бойдон кала бермекчи.